Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунда жол кырсыгы катталып, бир эркек киши каза болду. Бул тууралуу ÖKM'нин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунун 200-чакырымында Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай жолдун четиндеги бакты сүзүп алган. Кырсыктын кесепетинен 1979-жылы туулган БМ аттуу эркек киши каза болгон. Жерине 4 куткаруучу тартылып, бирок куткаруучулар жеткенче ИИМ кызматкерлери маркумдун жансыз денесин чыгарып алышкан. Ошто аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына кышкы кийимдер берилди. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жаңы жыл алдында ата-энесиз балдарга, аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдарына Амир Темир муниципалдык аймактык башкармалыгы тарабынан кышкы жылуу кийимдер берилди. Башкармалыктын башчысы Мухаммадин Канатов бул аракет мэр Алмаз Мамбетовдун демилгесине ылайык ишке ашырылып жатканын белгиледи. Аймактык башкармалык жеке ишкерлерди кайдыгер эмес жарандарды темөөрчүлүк кылууга чакырган. Натыйжада 200 бала жылуу кийимдер менен камсыз болушту, деп жазылат мэриянын маалыматында. Көпчүлүк адамдар бул видеону көрүүсү үчүн албетте бир дана лайк басып, жана каналыбызга жазылып, жанындагы коңгуроо чөнүндө баса кетиңиздер.